Кийинчерээк билдим өзүм балалуу болбошуму. Анан күйөөм деле уулду болуш керек да, мен деле күйөөнү ыраазы кылсам, мен деле бейишке чыккым келет да туруп. Экинчи аялдыкка күйөөмү алып бергенбиз да. Мен өзүм макулдугу менен күйөөм башта тааныбайт болчу да өзүчө. Анан өзүм тааныштырып буларды экөөнү. Экинчи аялдыкка деп эле алышкан мени, алып туруп, балалуу болгондо эмчектеги баламды Жураев Руслан жулуп кетип атат. Мен сотко кайрылып атам, эмчектеги баламды жулуп кетти деп. Жулуп кетип эле аялына апарып берип коюп атат. Келинчеги мага предлагать эткен, экинчи 4 баласы бирөө бар экен. Ошону карабайсызбы? Сиз дагы эл катары үйдө угулду болуп өсүп калсын балаңыз дегенден 2018-жылдары ошо кызды алганмын никеме. Күйөөм эрдик милдетин дагы аткарган жок, аталык милдетти дагы аткарган жок. Кылмышкерди койнуңуздарга бекитип атасыздар. Менин күйөөм накта кылмышкер. Үйдө өткөзөбү, сен баландан отказ кыл деди. Меничи, мен отказ кылбайм, өлсөм дагы отказ кылбаймын. Үйүңөр башыңарда калсын дедим. Баламы бергиле дедим. Балам өзүмдө бере албайм дейм. Өзүмдө чоңойсун. Кудайга шүгүр, өзүм окутам, кийинтем, жакшы эле окутам. Мен уже берим түшүп, мен уже элестете албайм ужечи. Нуржигитти уже өзүм баламдай эле калып алам да. Азыр эми менен бөлөк эч кимге барбайт. Жатыркайт. Уже кыйла чоңоюп калды. Басканга аракет кылып калды. Өзү билбей калдым, башым катып калды. Өзү үй менен сургап атат да булчу. Үйдө өткөзүп бере берем, мага өзү үй бардык адамдан кала турган нерсечи. Мага өзү бала зарыл да. Үйүң болбосо, ишиң болбосо, билимиң болбосо, анан бала полноценный тамактаныш керекпи? Сен каяктан багып атасың? Бала үй өткөзүп бербейсиз деди. Үйдө эмне кыласың? Эме жашабасаң, үйдүн сага эмне кереги бар десем, өткөзүп бергин деди. Болсо балам алам деди. Баланы кантип аласың десең, мен мать одиночкамга мен баланы жөнүн алып коем деди. Комментарий бергендер да ойлонуп туруп комментарий бериңиздер. Эки жакты тең карап, анан кийин комментарий жазыңыздар, суранычы. Бул эми дагы бир эле нерсеси калды. Өзүнүн өмүрүнө кол салып, ушуну дагы Руслан кылды дегенден да кайтпайт да бул келинчи. Менин жүрөгүмдүн, жан дүйнөмдүн ооруганы, көңүлүмдүн ооруганымы сот урубам ойногон жок, ойлонуп дагы койгон жок. Мен чечип берем, карап берем. Менде дагы кыз бар деп туруп, 2021-жылы Жураев Руслан судья Маматов куштарды сатып алып атат акча мененчи. Буга чейин Адыл Акжолуулу YouTube каналына арызданып чыккан Нурила Төрөканова боюнча экинчи тарап өз чындыгын билдирет. Төрөканованын кайын журту Нурила айымдын айткандарын төгүндө бары мыйзам чегинде чечилгенин айтышат. Стоматологическая клиника. Ваш стоматолог готов спасать ваши зубки. Стоматология для взрослых и детей с 4 лет. Индивидуальный подход к каждому пациенту. Врачи с опытом работы от 5 лет. Мы говорим на русском, киргизском и узбекском. У нас бесплатная консультация с планом лечения и рентген в подарок для наших подписчиков. Также действуют скидки и акции. Проводятся розыгрыши в нашем инстаграм-аккаунте. Находимся всего в 2 минутах ходьбы от метро Достоевская по адресу улица Самотечная, 17А. По всем вопросам обращаться в директ или звонить по номеру 8 915 444 80 52. Здоровье ваших зубов в наших руках. Мы вас ждем! Соттук процесстерде неме 4-май күнү неме 2021-жылы Жураев Руслан судья Маматов куштарды сатып алып атат акча мененчи. Биз карапайым элбиз, судьяларга баягы Кудай ишенгенде ишенет экенбиз. Себеби баягы семейнилер проблемасын эч ким кирише албайт экен. Бир гана сот гана чечет экен бул проблеманычы. А ошо сотторго ишенип барып атабыз. Маматов куштар мага келсең эле мен жөн эле чечпейминби деди. Менин фамилиямда алып чыккан баламды эч кандай Жураев караган эмес. Башында өзүм больницага жатып төрөп чыгып, өзүм фамилияма алып чыккан баламды, эме мат одиночка болгон баламды, эмчектеги баламды Жураев Руслан жулуп кетип атат. Мен сотко кайрылып атам, эмчектеги баламды жулуп кетти деп. Жулуп кетип эле аялына апарып берип коюп атат. Менин балам дейт, менин балам Жураев Русландын үйүндө өсүш керек экен дагы, а мен болсо анын ошо 2 комнаттык үйүндө отурушум керек экен, балдарым карап.
аларга мен баламды берип коюшум керек экен. Эмне себептен мен андай кыламын? Үйдө өткөзөбү, сен баландан отказ кыл деди. Меничи мен отказ кылбайм, өлсөм дагы отказ кылбаймын. Үйүңөр башыңарда калсын дедим. Баламы бергиле дедим. Мени боздотту, сыздатты. Аял кишинин эң өкүнөрлүк жери өз эриң, эриңе ишенет экенсиң да, багы Кудай сыяктуу ишенгин эриңе десе, түзү келе эркелетип мынтип көтөргөн экенмин. Мен көп эле нерселерге мындай неме кылып эметкен эмес элем да, кар болдум, көр болдум, койчу, эми жашайын, жакшына жашайын деп. Ар бир адам бактылуу болгонго акылуу. Мен дагы бактылуу болоюн, койчу, мен жашайын дедим. Бирок Руслан эркек болгондо эмне себептен мен балам менен эле коюп койбойт, эмчектеги баланы жулуп кетет. Ошо эркектик кыла алган жок, бул аталык дагы кыла алган жок. Башында эч кандай мындай келишим болгон эмес. Кааласаңыз мен сизге аудиозаписти коюп беремин. Кайненем менен сүйлөшкөндө, башында баласын эме боюмда болгон сүйүнчүлөгөндө, экинчи аялдыкка деп эле алышкан мени. Алып туруп, балалуу болгондо башынан эми талашпаңыздар, баланы талашып эме кылбагыла десем, ооба айланып кетейин, талашпайбыз, эмнеге талашмак элек, сен дагы келинимсиң деп ошенткен эле. Менин неме баламдын уул баласы жок. Менин келиним 10 жылдан бери төрөбөй калган. Неме балама уул бала керек. Балам өлсө аны көмө турган бала керек деп келиним дегенде мен кайненеме өтө жакшы мамиле кылган элем, апа деп. Өзүмүн апамдай сыйлаган элем. Бирок кайненем андай эки жүздүүлүк кылганын, жаксалма мамиле кылганын мен эч убак билген эмес экенмин. Күйөөм дагы ушундай эки жүздүүлүк кылганын да билген эмес элем. Койчу деп көп эле немелерин жашырып келдим эле. Бирок жашырып келгеним менен эми жашаганга дагы болбойт. Себеби дегенде күйөөм эрдик милдетин дагы аткарган жок, аталык милдетти дагы аткарган жок. Ошондуктан менин колумдагы эмчектеги баламды жулуп туруп, аялына апарып берип коюп атат. Бул мыкаачылык кылып атат. Менин ошондой чечим чыгарып берип атабы? Күйөөмө чечим чыгарып коюп атат акча менен. Биз барсак, неме менин жүрөгүмдүн, жан дүйнөмдүн ооруганы, көңүлүмдүн ооруганымы сот урубам ойнокон жок, ойлонуп дагы койгон жок. Мен чечип берем, карап берем, менде дагы кыз бар деп туруп, ушундай кылып атат. Улуу урматтуу судьялар, сиздер адамдын тагдыры менен, адамдардын немесин жашоосун менен эметесиздер. Биз сиздерге адилеттүү чечим кылсын деп барып атабыз, судьялар. Сиздер адилеттүү чечим кылбастан кайра акчаны алып, биз мисалы үчүн бул жалган дүйнө, акча менен эч канча жашай албайбыз. Адам акчаны табат. Адам эч убакта акчанын кулу болбош керек. Сиздер акчанын кулу болбоңуздар, мен сиздерден суранамын. Кылмышкерди койнуңуздарга бекитип атасыздар. Менин күйөөм накта кылмышкер. Мени уурду, сокту, менин ичимдеги кызымды, азыркы кызымды дагы баламды алып талашып, эми кызымды да талашып атат. Кызымды боюмда болгондо түшүрмөккө аракет кылып, мен 40 градуста температура болуп, кан кетип, эсимди билбей, канча жолу өлүп тирилдим. Менин апама рахмат, өзүмдү да, кызымды дагы алып калды, өмүрүбүздү алып калып, апам карап, ушундай немеде кыйын күндөрүмдө апам гана мени неме колдоп туруп атат. Апама ыраазычылык билдиремин. Энелерибиз бар болсун экен бул дүйнөдө. Балдарым менин байлыгым. Кандай иш болуп атат? Адвокат боюнча? Адвокат Жылдыз Кадырованы алган элем, билесиздер го. Ал деген өтө эки жүздүү адам экен. Себеби неме мени өлүмгө чейин түрттү ошол адамчы. Анан кийин эми болсо мен ошол күнү, мен бир өлүмдү башыман көргөн күнү милициялардын астына барганымда Жылдыз Кадырова Русландар менен бир болуп
менин үстүмө маскарлап мага өчөшүп, көйнөгүн эмеге өрткө салып өрттүп алды, мага өчөшүп, эми кызын алдырат, ха-ха-ха деп күлүп атат. Адамдын сезимдери менен ойноп атат. Бул эме Жылдыз Кадырова дегенчи, бул адам эмес экен. Бул мындай мыкаачылар, буларчы мыкаачы, камкор адамдар экен. Bunday адамдардын бизге неге кереги бар? Биз убактыбызды алып атат. Убактыбыздан сырткары акчабызды алды, канчалаган. Мен мисал үчүн балдарыма ичирбей, жээрбей ошо Жылдыз Кадыровага бердим эле акчаларымы. Кудай турат үстүндө. Ошондой жаман эме кылып кетти, күйдүрүп кетти. Азыр эми башка адвокаттарды алганмын, башка каралбаган иштеримди дагы карап атышат адвокаттарым. Ошондуктан азыркы адвокаттарга ыраазычылык билдирем. Мен судьяларга кайрыламын. Сиздердин Сооронбаевга кайрылам, судья Сооронбаев. Азыркы менин 5-күндүк боло турган сотумду ачык айкын кылып берүүңүздү, бүт элге, мен ушул сотумду бүт элге жана журналисттерге ачык айкын кылып берүүңүздү суранамын. Мен сизге ишенип бардым. Сиз ачык айкын кылып бериңиз. Мен Жураев Русландын анык жүзүн көргөзгүм келет. Ал менин кызымдын адам өлтүргөнгө чейин барып, анан кийин менин кызыма кандай ата болгусу келет, уялбай ата боломун деп эме кылат. Ал менин кызымдын каны бар колунда, уялыш керек адам дегенчи. Ошондуктан ачык айкын сот кылып берүүңүздү суранам мен. Журналисттердин баарын катышып берүүсүн суранам. Ошондуктан сиздерге келдим эле мен. 5-күнү болот эле. Буга чейин Адыл Акжолуулу YouTube каналына арызданып чыккан Нурила Төрөканова боюнча экинчи тарап өз чындыгын билдирет. Төрөканованын кайын журту Нурила айымдын айткандарын төгүндө баары мыйзам чегинде чечилгенин айтышат. Жолдошу Руслан Жураев окуяны мындайча баяндайт. Келинчеги мага предлагать эткен, экинчи 4 баласы бирөө бар экен. Ошону карабайсызбы? Сиз дагы эл катары үйдө угулду болуп өсүп калсын балаңыз дегенден 2018-жылдары ошо кызды алганмын никеме. Кыз келинди өз башы өз кайнем таап берген. Өзү аялым кайнем айткан да, мен ул күйөөм үйлөйүн, кыйналган үй бүлө болсо, караштырып берсеңиз жакшы болот эле. Сообан болот. Күйөөм ошо мен улдуям, бала чакалаям да дагы көбөйүп калат. Мен деп аз бала менен калбасын деп. Өзү аялым 2 кызым бар. 2 кызымдан кийин төрөбөй калган да. 4 баласы менен алганга кандай макул болуп калдыңыз өзүңүз? Мен эми 4 баласы менен эми Алла ыраазылыгы үчүн эле карагам бардыгын. 4 баласына ата болуп бергем. Кудайга шүгүр. Балдары мени ата дейт ансыз деле. Эми эле бир 2 айдан бери нары бери болсо, оюн өзгөртүп бербесе, мындай ойго келе турган нерсе болгон эмес, жакшы жашап келгенбиз. Ушу 2021-дин башында бул ситуация башталды бизде. Өзгөрүп баштады, мени коркутуп